Экранды карасаңыздар, do you have time, do you have the time деп турат. Эмнеден разница? Бир гана артикль, the артиклі турат бул жерде. Do you have time, do you have the time? Do you have time деп угуп көргөнбүз. Биз эмне бул? Убактың барбы деген сөз. Негизи англис тили жеңил да, вот жеңилдиги дагы вот баарына удобный, бир эле нерсени билип туруп көп жерде 5-6 жерде колдона бересиң, ошондой бир секреттерин билип алыш керек простачы. Элементарно ошол бир тамга, тамгасы, н тамгасы, за тамгасы, вот какой-то бир сүйлөмдү өзгөртөт экен да, карасаңыздар. А буну биз байкабагандар даже кошпой коебуз да, бул нерсени бир тамга эч нерсе болбойт дегенси. Бирок англис тилинде бул кадимки бир сөздүн ролун алып барат да. Мисалы a book деп койсоң китеп, эни алып койсоң уже бронировать глаголго айланып атат да. Ошон үчүн мындай артиклдерге дагы аябай көңүл буруш керек. Просто кайсыл сөздү кайсыл жерде колдонуш керек экенин билип алсаңыздар, сиздер өзүңүздөргө убакытты кыскартасыздар да. Көп нерсени жаттабайсың, көп нерсеге убара боло бербейсиң да. Эми мына жерде карасаңыздар, do you have time, убактың барбы деген сөз. Do you have time, көңүл бурсаңыздар, мына do you have time to help me, мага жардам берген убактың барбы деп айтып атабыз. Do you have time today, бүгүн сенин убактың барбы. Бул мисалы do you have time for a call, звонок чалышканга убактың барбы деп сурап атабыз. Do you have time, көрдүк. А эгерде do you have the time болсо эмне болот? Ким билет, жазып кетсеңиздер болот. Бул эмне деген? Do you have the time? Do you have the time? Ким билет? Билбегендер болсо вот караңыздар. Excuse me, do you have the time? Кечиресиз, саатыңыз барбы? Же убактыңыз канча болду? Бул жерде именно the time деп атканда биз убакытка, саатка көңүл буруп аткан болобуз да. Do you have the time? Кечиресиз, саат канча болду? Түшүнүктүү, Экинчи сүйлөмдө карап көрсөңүздөр. Do you have the time right now? Азыр саат канча болду? Азыр ушул убакта саат канча болду? Do you have the time right now? Да, мынтип ойлободуңуздар беле, зайны кошуп койсоңуздар эле уже биз уже саатты сураган болуп атабыз. Экинчи, дагы кандай варианттары бар саат суроонун? Do you have the time, please? Суранып, саатыңыз канча болду? Do you have the time, please? Саатыңыз канча болду? Же болбосо дагы бир вариант. Do you have the time on your phone? Телефонуңузда саат канча болду? Do you have the time on your phone? Да, кимге керек болсо сактап алыңыздар, скрин кылып. Значит, do you have time, убактың барбы? Do you have the time, саат канча болду? Эгер жаккан болсо, мага огонечктер менен белги берсеңиздер болот. Жакты, ким билчү эле, кимге жакты, ким жаңы нерсе үйрөндү. Мен сиздерге бүгүн ушул сөздү разницасын айтам деп айттым. Little менен a little. Little деген сөз аз, a little бир аз, азыраак деген сөз. Бирок англис тилинде билебиз, мындай сөздөр бизге саналуучу буюмдар менен айтылуучу, саналбоочу буюмдар менен дагы айтылат деп бөлүнөт. Мына little, a little бул саналбаган, саноого мүмкүн болбогон буюмдар менен биз айтабыз. Little аз, a little бир аз. Мисалга, I have little time. Менин убактым аз. I have little time. Менин убактым аз. То есть мен жетишсиз убактым. Жетишсиз, аз. Көрдүңүзбү? Ал эми a little, менин убактым азыраак. Азыраак. Такыр аз эмес, азыраак. I have a little time. Значит, мен жетишсем болот, азыраак убактым бар. I have little time, такыр жетишсиз. Менин убактым өтө аз. I have little time. Байкап калыңыздар, азыр мен сиздерге сүйлөмдөрдү берем. Сиздер мага которуп үйрөнөсүздөр. Түшүндүкпү? Азыр деле түшүнгөндөр мага бул жерге сүйлөмдөр түзүп жөнөтсөңөр болот. I have little time, I have a little time. Кийинки few.
Few, a few. Бұл дағы аз, бирок, байқаңыздар, бұл саналуучу буюмдар менен колдонулат. Мисалга, few аз. We have few apples. Bizde ошон үчүн саналуучу буюмдар менен колдонгондуктан биз аз деп эмес, биз бир нече деп которсок болот. Анткени саналуучу буюмдарды, мисалы сахар саналбайт, биз аз сахар дейбиз, бирок бир аз сахар деп айтпайбыз да. Ой, бир нече сахар деп айтпайбыз. Ал эми few аз, бирок буну бир нече деп айтсак болот. Анткени few саналуучу буюмдар менен колдонулат. Көрдүңүздөрбү? Значит, few аз саналуучу буюмдардын аздыгы, a few бир нече. Жаттап каласыздар, Мисалга, we have few apples. Бизде алма азыраак. We can't bake a pie. Бизде алма азыраак, биз пирог жасай албайбыз. We have few apples. We can't bake a pie. Алмабыз азыраак, алма саналабы, саналат. Ал эми a few бир нече. Мисалы, we have a few apples. We can bake a pie. Бизде бир нече алма бар, биз пирог бышырсак болот да атабыз. Түшүндүк, We have a few apples, we can bake a pie. Түшүнүктүү болгон болсо, азыр мен сиздерге сүйлөмдөрдү берем. Менде аз китеп бар. Менде китеп аз деп атат, жетишсиз аз китебим бар. Кайсы кантип которобуз, жазыңыздар. Менин китебим аз. Ким түшүнгөн болсо жазыңыздар. Китеп саналабы? Саналат. Аз кандай эле? Few же a few бу? I have few books. Да? Анын аз эле досу бар. Ал эмне үчүн бул жерге жетишпейт, жалгыз деп жазып койдум. Значит, бул мындайча айтканда аз да, жетишсиз. I have few books, туура. Дагы кейингисин караңыздар. Анын аз эле досу бар. То есть ал өзүн жалгыз сезет, жетишсиз. Туура, I have few books. She has few friends. A few болсо бир нече болуп калмак. His has эмес, his деген анын болуп калат. Силер дословно сөзмө-сөз которбоңуздар. Он имеет, he has, она имеет, она это she, has это имеет. He has few friends. Туура. Значит, мен бир аз эле англис тилиндеги сөздөрдү билем. Аз эле сөз билем. Бул жетишсиз мага, I know few English words. I know few English words. Биз аз эле адам чакырдык. Адамдын санын эсептесек болот. Аз эле адам чакырдык кандай болот? Чакыруу invite. Ал эми чакырдык өткөн чакта турат, We invited few people. Дальше кийинкисин. Ал аз эле ката кетирген. У него мало ошибок. Ал аз эле ката кетирген. Ката кетирүү кандай болот? Make a mistake. Өткөн чагы кандай болот? He made few mistakes. He made few mistakes. Ал аз эле ката кетирген. Дальше. Ал аз гана суроо берди. Суроо берүү, спрашивать, это ask. I made few mistakes. Туура. Ал аз эле ката кетирди. He made few mistakes. Менде бир нече китептер бар.
уже бирнече. Аз емес, жетишсиз емес. Менде бар азыраак, бирок жетиштүү, бирнече. Кантип айтабыз буну? Китептер саналат, дагы деле a few да жүрөбүз. I have a few books. I have a few books. Анын достору аз. Мисалы, же болбосо анын 5-6 эле досу бар деп коебуз. Анын 1-2 эле досу бар деп коебуз. Значит, аз, бирок жетиштүү. Мүмкүн өзүнө ошол 5-6 досу ылайык. Значит, she has a few friends. Биз бир аз алма сатып алдык. Биз бир аз алма сатып алдык. Аз эмес, бир аз. We bought a few apples. We bought a few apples. Мен бир нече англис сөздөрүн билем. I know a few English words. A few English words. Эми бул баракчаны карай турган болсоңор, бул жерде деле ошол аз, бир аз деп турат, бирок саналбаган буюмдарды коюп атам да. Менде бир аз акча бар. Акча саналбайт, Менде бир аз, ал бир аз суу ичти деп. Саналбаган буюмдар менен little, a little'ды колдонобуз. I know a few English words. I save it. Давайте кеттик. Менде бир аз акча бар. They have a little money. Бир аз. Туура. Дальше. Ал бир аз суу ичти. Drink өткөн чагы drank. She drank a little water. Дальше. Мага бир аз кант керек. Сахар. Немного. I need a little sugar. I need a little sugar. Мага бир аз сахар керек. Анын бир аз тажрыйбасы бар. Бунун баары саналбайт, Опыт санай албайбыз. Акча дагы саналбаган буюмга кирет, хотя суу саналбайт, сахар да. I need a little sugar. She has a little experience. Анын бир аз тажрыйбасы бар. She has a little experience. Биз бир аз маалымат алдык. Биз алдык. We got a little information. We got a little information. Биз бир аз маалымат алдык. Дальше. Мен бүгүн бир аз жакшымын. Information. Туура. Мен бүгүн бир аз жакшымын. То есть абалым да. Я чувствую себя немного лучше. I feel a little better today. Дальше. Мен бир аз сүт коштум. I added a little milk. A little milk. Алардын убактысы аз. Аз, жетишсиз, алар үлгүрбөйт. They have little time. They have little time. Анын тажрыйбасы аз. У него мало опыта. Has little experience. Little experience. Көрдүкпү? Анын опыты аз. He has a little experience. Анын бир аз болсо дагы опыты бар дегенибиз болуп калат. Дальше. Аларда кызыгуу аз. Вот мугалимдер айтабыз, такыр эле англискийге кызыгуусу жок. Или аз, вообще англискийге кызыгуусу аз. They have. She has little experience. Туура. Анын кызыгуусу аз кандай болот? Experience-тын ордуна эле interest. They have little interest болот, They have little interest. Алардын кызыгуусу аз. Дагы кеттик. Мен азыраак сүт коштум. Мен аз эле сүт коштум. I added little milk. I added little milk. Туура. I added a little milk. I added little milk. Мен бир аз сүт коштум, мен аз сүт коштум. I have a little money. I have little money. Менде бир аз акча бар, менде азыраак акча бар. Түшүндүкпү? То есть a little менен little бул эмнеге айтылат экен?
саналбоочу буюм саналбоочу нерселер менен айтылат. Мисалы опыт, тажрыйба, кызыгуулар да бул саналбай турган нерселер. Сүт, суу, ошон үчүн аз деген сөз. A little бир аз, little аз. Саналуучу нерселер менен a few менен few айтылат. A few бир аз, бир нече саналат. Ал эми few аз. Ушу видеону сактап коем, түйүнү дагы сүйлөм түзүп жазсаңар болот комментарийге. Дагы бир on time, in time деген бар. On time вот өзү эле тоголок о саатка окшоп турат. On time бул расписание боюнча коюлган убакыт. Мисалы мен бүгүн азыр 7:00 баштадым. I started my live stream on time. Мен убактында баштадым. Some of you joined on time. Кээ бириңер on time кирдиңер, прям 7:00 убактында кирдиңер. Но in time деген да бар. In time дагы on time дагы вовремя, убактында деп которулат. In time бул in өзү свечага окшоп турат, как бы мындай жатканда успел деген сөз да. Убактында, мисалы, тамак үстүнө келдиң да. Oh, you are in time. Кел тамак үстүнө, как раз успел, тамакка келип калдың. You are in time. Мисалга, now you are learning English in time. Азыр силер англис тилин убактында үйрөнүп атасыңар десек болот. In time, то есть азыр как раз время, баардык англис тилин үйрөнүп атат, потому что азыр аябай муктаждык көп англис тилине. Вот это you are learning English in time. Курс жөнүндө айтып кетейин. Биз Ош шаарында турабыз. Эгер силер Ошто болсоңор, офлайн катышсаңар болот. Офлайн боюнча дагы мага директке жазгыла. Онлайнда катышсаңар болот. Онлайнда менде Zoom аркылуу дагы кадимкидей эле аудиторияда, доскада отургандай эле, сабакка келгендей эле келесиңер. Zoomда деле мен убакытты белгилейм, мисалы 8-ден 9-га чейин десем, ошондо катышыңар керек. Жумасына 3 жолу сабактарды өтөм. Анан кийин убактым жок, мен ал убакта жумушта болом дегендерге атайын Телеграмда видео сабактарым бар. Ошол видео сабактарга кирип катышсаңар болот. Өзүңөрдүн бош убактыңарда ар күнү бирок сөзсүз көрөсүңөр, жана мага сразу түшүнгөндөй тапшырма жөнөтөсүңөр. Мен текшерем. Жана жумасына 1 жолу Zoomда разговорный практика болот. Ушундай менин курстарымдын түрлөрү бар. Кимге английский кызыктуу болгон болсо, тем более разговорный английский, Easy English деген методика бул өтө жеңил английский. Жеңил жолдору менен түшүндүрөм, жана биринчи эле сабактарын мен силерди сүйлөтүп үйрөтөмүн. Менде азыр пока жазасың, анан окуйсуң, анан кийин 1 айдан кийин сүйлөйсүң же 1 жылдан кийин сүйлөйсүң деген кереги менде андай нерсе жок. Биринчи сабактан эле сүйлөйбүз. Ошондой сиздерге кызыктуу болгон болсо, менин методикама да директке жазып, курс жөнүндө маалымат алып кошулсаңар, силерге вот как раз вот вовремя болот да. In time англис тилин үйрөнүп аласыңар. Бул силердин англис тили бир гана силердин билимиңерди көтөрбөсө, бул силерге бул мир дүйнөгө эшик ачып берет да. Бул өтө мүмкүнчүлүгүңөрдү кеңейтет. Бул деген дополнительный заработок, дополнительный знание, дополнительный тааныш деген сыяктуу да кошумча көп артыкчылыктары бар, преимущество бар англис тили үйрөнгөнгө. Okay, thank you for joining. Мага кошулганыңарга келгениңерге рахмат. Сабак пайдалуу болгон болсо, комментарийде сүйлөмүңөрдү күтөмүн. Дагы кандай темага кызыгасыңар, аны да жазып кете бергиле. Мен эфирде аятап силерге чыгамын,